Салам, мен Шабалекей, жана бул Netflixтен чыгып аткан жаңы аниме адаптация сериалы жөнүндө менин оюм. Бул жаңы чыга турган сериал Какэ Гуруи деген манганын негизинде тартылган. Негизи мен манганы окуган эмесмин, болгону мен анименин биринчи сезонун көргөм. Кыскасы, сюжети эмне жөнүндө эле? Бир ушундай элиталык мектеп бар. Ал жерде байлардын, президенттердин, башчылардын балдары окуйт. Жана окуудан тышкары алар кумар оюндарын ойношот. Эң башкысы ушул, анткени ушул оюндардын жыйынтыгы алардын статусун чечет. Мисалы, эгерде сен утулуп калсаң, анан утулган карызыңды төлөп бере албасаң, анда сени кул кылып салышат. Сен башка кул эмес болгондордун ар бир буйруктарын аткарышың керек. Ошону менен кошо бул аниме болгондугунан аябай экспрессивдүү. Кээ бир учурларда Джожого окшошуп калат да. Эми элестетип көргүлө, ушунун баарын биздин чыныгы дүйнөдө кантип тартышат. Netflix жана аниме айрыкча адаптация дегенде мындай бир жаман нерселер ойго келет да. Анан менин оюмча мунусунда да баары ошондой эле болуп жатат. Азыр ушул видеодо өзүмдүн шектеримди айтып кетем. Эмне үчүн менин оюмча бул сериал жаман болуп чыгат? Биринчи себеп бул кастинг. Ооба, силер ойлошуңар мүмкүн, менин башкы претензиям бул алардын аниме каармандарга окшошпогондугу болот депчи. Бул эң башкы себеп эмес, бирок бир четинен ооба, бул кызыктуу суроолорду жаратат. Айрыкча силер анименин сюжетин билген болсоңор. Мисалы, ушул масканы кийген кыздын бир өзгөчө ролу бар. Ал ролду аткарыш үчүн анын бүт бети жабык болуш керек. Азыр айтсам спойлер болот, силерди эскертип койдум. Сезондун ортосунда антагонисттин ролун аткарган ушул мектептин президенти бир жерге кеткен имиш болот. Бирок ал чындыгында эч жерге кеткен эмес, ал ушул жерде эле калып, жашынып, ушу масканы кийип, баарын тынч байкап турган болот. Ал эми бул трейлерде көрүп турсак, маска эмес, бир бет кабы экен да, ал менен бетиңди жашыра албайсың. Демек, бул твист жок болот, мен оюмча. Жана дагы окуучулар чегешинин мүчөлөрү, алар Кудай, ЛГБТ тусовкага окшоп калыптыр. Ал эми анимеде бул тобу колориттүү болчу, ар биринин өз өзгөчөлүгү бар болчу. Эми билбейм, бирок трейлерде алар жөнүндө көп деле сөз жок. Бирок кринж, аябай кринж. Эми мейли, булардын баары билесиңерби майда чүйдө. Азыр биз башкы каармандарды талкуулайлы. Бул деген биздин примадонна Юмеко Джабами, жана анын жаңы досу, билбейм, буну аты айтылган жок. Бирок анимеде Юмеко бул мектепке жаңы келген болот. Ал эми ушул мектептин эрежелерин Рёта Сузуи деген бала айтып берет. Бул сериалда эгерде авторлор анименин сюжетин сактаган болсо, аябай кызыктуу көрүнүш болот. Анткени Юмеко мектепке эми келгенде Рёта кул болчу. Ооба, актрисанын келбети окшошуптур, бирок түбү аябай начар. Азыр эмнени айтып жатканымды тагыраак түшүндүрүп берейин. Менин оюмча, авторлор Юмеконун характерин, мүнөзүн такыр билген жок. Такыр дегени менен ушул трейлерде ар бир айткан сөзү, ар бир кылган аракети бул Юмеко эмес. Мисалы, ушул айтканы. Мен билген Юмеко дүйнө жөнүндө такыр иши жок. Анын болгону жалгыз каалаган нерсеси бул кумар оюндарын ойноо болду. Жана анын атаандаштары канчалык күчтүү болсо, ошончолук жакшы. Кумар оюндарынын чыныгы наркоманы, силерге чындыкты айтып жатам. Ошол жерде манганы окубагандар же анимени көрбөгөндөр жаңылышып калбагыла. Силер ойлоп калышыңар мүмкүн. Анда Юмеко кумар оюндарын ойноп туруп, анан жеңгенди жакшы көрөт экен да, байыт да турабы депчи. Бирок андай эмес. Бул жерде анимеден үзүндүн көрсөтүп берейин. Анименин биринчи сезонунда Юмеко тынч жана ишеничтүү. Ал ойногонду билет. Ал билип турат кайсы жерге келгенин. Бирок трейлерде Юмеко мындай эрке жаш балага окшошто, бүт жерде бакырып, секирип жүрөт, бир нерсе кринж. Менин оюмча бул жерде авторлор же түшүнгөн жок, же аябай жөнөкөйлөтүп коюшкон атайын эле өзүнүн аудиториясына. Эми ким билет, бул жөн эле бир 2 мүнөттүк трейлер турабы? Сериал чыкканда баары башкача болушу мүмкүн. Эми аны биз 15 майда билебиз. Бул болгону менин жеке субъективдүү ойлорум болду. Ал эми силерде өзүңөрдүн субъективдүү жеке ойлоруңарды комментарийге жазып койсоңор, мен аябай кубанам. Эгерде андан кийин дагы күчүңөр калган болсо, лайк же дизлайкты басып койгула.
Ошого карап мен түшүнөм, ушундай видеолорду дагы чыгарыш керекпи же жокпу? Силердин убактыңар үчүн чоң рахмат.